şekilde gösteren öğrencilerle siz değerli Kırgızistan halkına elimizden geldiği kadar öğrenciler... Биздин окуу жайыбызга кош келиңиздер. Кыргыз-Түрк Анадолу лицейине мен быйыл директорлук кызматына келдим. Биз эки мамлекеттин достугун бекемдеп турган көпүрөбүз деп түшүнөм. 1992 жылдан бери биргеликте кыздарга билим берип келе жаткан лицей үчүн колубуздан келген нерселердин баарын жасап жатабыз. Лицейде азыркы тапта 694 окуучу кыздарыбыз билим алат. Алардын жарымы тигүүчү кесибин тандап алса, жарымы веб-дизайнер болуп чыгышат. Bu öğrenciler Mayıs'ın son haftası bir sınava tabi tutuluyor. Aşağıya 1,5 santimetreye düştükten sonra geçtiği yere kadar, ortalama geçtiği yere kadar. Zaten vücudumuzda çok farklı bir anormallik yoksa, hani anormallik dediğimiz kendi vücut yapımız farklı değilse genelde içte kalmaz. Bu ölçü içte kalmaz. Dediğim gibi giyim üretim teknolojisi öğretmeniyim. Öğrencilerim 11. sınıf yani. Мен Эмине Атай Түркия мамлекетинен 2019 жылдын сентябрь айынан бери Кыргыз-Түрк кыздар лицейинде тигүү боюнча сабак берип келе жатам. Бүгүн биз көйнөктү бычканды үйрөнүп жатабыз. Кийим тигүү окуу жайыбыздын маанилүү кесиптеринин бири деп эсептейбиз. Келечекте кыздарыбыз 3 жылдын ичинде бир кесиптин ээси болуп чыгат. Алар лицейди бүткөндөн кийин ар тараптуу тигүүчү болуп чыгышат. Негизи эле абдан актуалдуу деп ойлойм. Çocuklar, öğrencilerimiz bu okuldan mezun olduklarında, giyim üretim teknolojisi alanında mezun olduklarındayken Кубанычбек Кызайдана 8 класста бүтүп, Талаш шаарынан ошол Бишкекке келип калдым. Эң биринчи эле биз лицей жөнүндө рекламалардан, ошолордун атайын берилген кагаздары аркылуу билип, анан ушул жака тест аркылуу өттүк. Тестке деген бизден 900дөн ашык окуучу катышып, ошонун арасынан 50 кыз кабыл алынды, ошонун арасына кошулдук. Бул жакта 4 жыл билим алабыз. Биринчи жылы түрк жана англис тилиндеринде сабак алабыз. Андан кийинки экинчи жылында болсо өзүбүзгө каалаган кесипти тандайбыз. Же компьютер бөлүмүн, же болбосо тигүү бөлүмүн тандоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми мен мүмкүнчүлүгүмдү ошол тигүү бөлүмүнөн алдым. Анткени деген кыз киши болгондон кийин тигүү бөлүмү жашоодо дагы керекирекпи деген мааниде алдым. Анткени азыркы жашоодо айтишниктер көп, андан көрө тигүү бөлүмүн тандайын деген себеп менен тигүү бөлүмүн тандадым. Быйыл буюрса 4-жылы аяктап жатабыз. Адис катары негизи башкаларга айта турган болсок, курстан 3 ай же 4 ай үйрөнө турган нерсе болсо, ошону биз деген 3 жыл боюнча үйрөндүк. Толугу менен үйрөнө алдык деп айта алабыз. Негизи эле өзүм кичинекей кезимден сүрөткө жакынмын. Анан дагы бир четинен караганда азыркы жашообузга мен кийим бөлүмүн дагы керектүүрөөк деп эсептеп, ошон үчүн бул бөлүмдү тандап алдым. Мен бул кесипти биз адам баласы негизи өзүн ар тараптан өнүктүрүшү керек. Анан мен бул кесип менен да чектелип калам деп эсептебейм. Мен бул кесипти дагы бул окуу жайды бүтүргөндөн кийин башка кесипти тандап, өзүмдү дагы башка жактан дагы сынап көрүп, өзүмдүн таланттарымды, башка таланттарымды дагы ачкым келет. Kumaşı direkt mankenin üzerinden veya kişinin üzerinden yer başka bir tane istedim. Başka bir tane yani şöyle Kırgızistan'a bu yıl geldim. Bu yıl burada göreve başladım. Türkiye'de 7 yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra buraya gelmeyi tercih ettim. Мен Туркияда 7 жыл мугалимдик кесипти аркалап, андан кийин лицейге келдим. Бүгүн биз айымдарга арналган көйнөктөрдү бычып тигип жатабыз. Көпчүлүк окуучуларым иш үстүндө аракет кылып жатышат. Лицейди бүткөн кыздар сонун кесиптин ээси болот. Көчөдө калышпайт. Туркияда да мындай кесип өтө актуалдуу. Кыргызстанда дагы жеңил өнөр жай жакшы өнүгүп жаткан экен. Тигүүчү секторду кыдырсам, анда технолог кыздар talapka ekенин bile aldım. Kalıplarını kendileri çıkartıyorlar. Ооба, мен башкача модельдерди ойлоп таптым.
өзүмө ылайыктуу, өзүм каалаганчы. Анткени мен мурун тиккенди билбегенде бул жака келе электен мурун базарлардан өзүм каалагандай көйнөктү таба алчу эмесмин да. Ошондо модель, башкача модель кылып жаткам. Азыр ошол кыялымды ишке ашырып отурам. Мен деген азыркы учурда деген бир эле кесип менен токтоп калбай, башка кесиптерди да аркалоо керек. Ошондуктан мен дизайнерликти да алып кетем, буюрса жана өзүмдү ошо тил жагына карап атам да, жана переводчица, котормочулук жак. Менин атым Айтурган Замирбек кызы. Азыркы учурда кыргыз-түрк кыздар Анадолу кесиптик лицейинде окуп жатам. Кесибим боюнча 2-жылы дизайнерди тамтагам. Бул кесип мен жактырган кесип болуп эсептелет. Өзүм каалоом менен бул жака келгем. Азыркы учурда биз 1 жыл бою англис тилин жана түрк тилин үйрөнүп келдик. Андан кийинки жылы кесип тандап, программист же дизайнер кесибин тандаган. Мен дизайнер кесибин тамдагамын. Дизайнер кесибин тамдаганда көптөгөн багыттарга бөлүнүп кетет бул кесиптагы. Бул багыттын бири бул тигүү багыты, лекала чыгаруу багыты, модель келиштирүү багыты жана дагы башка материал багыты да бар. Алардын баарын ар бирөөсүн өтүп келгенбиз. Бул жылы болсо көбүнчө бул тигүү багытына биз ойбуз көбүнчөрөөк. Ошондуктан азыркы учурда биз бул жылы шым тигип бүттүк, юбка тигип бүттүк. Аларга модель жазадык. Модельдердин бириси бул азыркы жасап жатканыбыз, бул жаңы жылдык көйнөктөр. Жаңы жылдык көйнөктөрдө мен жасап аткан модель бул булут модели. Булут модели азыркы учурда эң кымбат болуп жаткан модель. Мисалы, бул булут моделинде материал көп деле кетпейт, көп кетет, бирок 20 метрдей материал кетет, бирок фатин кеткендиктен фатин арзан турат. 50 сомдой турат. Андан кийин бул көйнөктү 1,5 миңге бүтүрсө болот да, толугу мененчи. 1,5 миңге бүтүргөн модель бул эжебиз айткандай Турцияда 20 миң сомго сатылат. 1,5 миң сомдук модель 1,5 миң сомдукту 20 миңге сатуу бул мен үчүн аябай эле пайда алып келет да. Келечек турмушта да мындан да жакшыларын жасасам, андан дагы көп мага пайдаларын алып келе алат деген ишеничтемин. Мунун дышында биз лекаларды да чыгарабыз. Лекаларды чыгаруу бул көйнөк тигүүдөн дагы аябай кымбат турат. Аларды дагы биз азыркы учурда сата алабыз, бизге уруксат берилет. Эң негизгиси бул лекаларды башкалар башка эле жерден келип туруп, башкалар колдонбойт, анткени бул түркчө. Ошондуктан биз түрк тилин аябай жакшы өздөштүрүшүбүз керек. Андан кийин эгерде бул кесип менен дагы биз өзүбүздү алып жүрүп, көптөгөн дагы ийгиликтерге жете алабыз деген ишеничтемин. Тест көбүнчө эле тест жөнүндө айта кетсек, бул мурда жылдардан бери тест көбүнчө математикага басым жасайт. Математика, геометрия, аябай логика аябай жакшы өтүш керек да бул тестти өтүш үчүн. Жана бул тестте 100 суроо болот. 100 суроону сиз белгилешиңиз керек. Белгилегенде бунун жарымынан көбү математика суроолорунун көбү, андан тышкары биология, физика, химия, Кыргызстан тарыхы кирет. Азыркы учурда англис тилин киргизүүгө дагы ойлонуп жатышат, бирок бул дагы такталуу элек. Биринчи жылда биз 9-класста өтүп биринчи курс болуп жатканда бизге деген бардык нерсени кандай болот, кандай тигилет жана ошондой текстиль жөнүндө, текстилдин бөлүмдөрү жөнүндө бардык нерсени үйрөтүшөт жана ошондой эле эң негизгиси темел юбкадан баштайбыз 9-класста. Андан кийинки бул 2-нчи жылдан баштап уже оорлошуп бараткан азыр көйнөккө келдик. Бул 2 жылдын ичинде биз адамдардын күнүмдүк кийип жүргөн футболка, шортик, шым, юбка, колборт бардык нерселерди тигип үйрөнө алдык. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, ошондой эле билим берүү министрлигине караштуу кесиптик техникалык билим берүү агенттигине
биз түздөн түз карап жана мамлекеттик стандарттын негизинде окуу жайыбызда окуу пландары бекитилип иш жүргүзүлүп жатат. Жана Түркия мамлекетиндагы билим берүү ошондой эле кесиптик билим берүү окуу боюнча билим программалары жана мамлекеттик стандарттар боюнча чогуу бирликте иш алып баруудабыз. Жана окуу жайыбызда өзгөчөлүгү бул кесипке өзгөчө окуучулардын тереңдеп өздөштүрүүсүндө мыкты бир келечекте өзүнүн ушу кесибин сүйүп өздөштүрө билген инсан катары тарбиялоого биз өзгөчө көңүл бурабыз. Анан окуу жайыбыздагы бир айырмачылыгы биздеги устаттарыбыз, ушу үйрөткөн мугалимдерибиз Түркия мамлекети тарабынан келет дагы 5 жылдын ичинде үйрөтүшүп, айрыкча ушу кесипти үйрөтүүдө Түркиядан келген мугалимдерибиз жалаң ушул эки тараптуу болгондуктан бизде айрыкча кесибине көбүрөөк көңүл бурулат да. Андан тышкары компьютер бөлүмү дагы Түркиядан келген мугалимдер тарабынан үйрөтүлөт окуучуларыбызга. Анан экинчи бир өзгөчөлүгү кесиптики бул өзгөчөлүгү, ал эми экинчиден болсо тилди дагы өздөштүрүүдө турат. Түрк тили, англис тили, кыргыз тили, орус тили боюнча кыздарыбыз эркин сүйлөшө алышат.